Нарын телегөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле өлкөдө эме маалымат программасы улантат. Студияда мен Жазгүл Усулбалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздан кыскача. Күн тартибинде эл каттоо жаз айларына белгиленген бул өнөктүктү өткөрүүгө 25 000 адис тартылат. Ири долбоорду токтотууга ким кызыктар? Курулушу Ат башы районуна болжолдонулган индустриалдык соода логистикалык комплекси коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Асыл таштан, акыл жаштан. Ош шаарында жаш ойлоп табуучулардын олимпиадасы уюштурулду. Эми ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк. Жалпыга жакшы маалым болгондой, мамлекетибизде 23 марттан 1 апрелге чейин эл жана турак жай фондун каттоо жүргүзүлмөкчү. Бул максатта өлкө аймагында 500дөн ашык каттоо бөлүмдөр жана 4000ге жакын инструктардык участкалар ачылат. Бүгүн мына ушуларды билдирген Улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султановдун айтымында, бул өнөктүктү толугу менен электрондук форматта мобилдик тиркеменин жардамы менен өткөрүү белгиленүүдө. Мында бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы тарабынан иштелип чыккан атайын программа колдонулмакчы. Тестирлөө максатында калкты кагаз жана электрондук түрдө каттоо пилоттук тартипте 3 жолу Токмок шаарында жана Чүй областынын Чүй районунда, Ысык Көл областынын Ысык Көл районунун Комбел айыл аймагында жана Ош шаарында жүргүзүлгөн. Пилоттук каттоо жүргүзүү учурунда анын электрондук форматта жүргүзүшүнүн башкы артыкчылыктары аныкталган. Чогулуп жаткан маалыматтардын сапатынын жогорулашы, аларды иштетүү мөөнөтүнүн кыйла кыскарышы, каттоонун жүрүшүн реалдуу мезгилде көрүү мүмкүнчүлүгү. Алыскы Ат башы районунда индустриалдык соода логистикалык комплексинин курлары коомчулуктун ар кандай пикирин жаратты. Алга илгерилөөгө өбөлгө бул долбоорго каршылар кыргыз жери сатылмак болуптур деген жалган маалыматтарды таратышууда. Эске салсак, курулушу бүтсө 15 000 туруктуу жумуш орун түзүлгөндөн тышкары мектеп, балдар бакчасы, саламаттыкты сактоо мекемелери сыяктуу социалдык объектилердин калк кызматына коюлары күтүлгөн ушул маанилүү жай үчүн Бишкек Нарын Торгарт жолунун боюнан 200 гектар аянт бөлүнгөн. Бирок кандагы жумуштар башталып башталбай, жөнү жок ар кандай айың кептер айтылууда. Андыктан бүгүн өткөрүлгөн маалымат жыйыны мына ушул жагымсыз жагдайга чоң чекит коюу кызыкчылыгын көздөдү. Нарын облусу 1991 жылы эле эркин экономикалык аймак деген статуска ээ болгон. Бирок аталган область 94% дотацияда турат. Учурда ички дүң продукциясынын 3% жабат. Мындан улам бул регионду өнүктүрүү маселеси коюлган. 2017 жылы логистикалык борбор куруу үчүн 200 гектар жер Кыргыз-Кытай эркин экономикалык аймак компаниясына 49 жылга ижарага берилген. Жер кыргызстандык болуп атат. Значит, любой вактарда кыргыз буга ээ. Значит, любой моментте тигилер нарушать эте турган болсо, значит, так биз доминировать этебиз. Потому что биздин жерде болуп атат. Бул биринчиси. Эгерде жерди биз Кытайга сатып ийип, анан алар акчасын алып келип, анан иштете турган болсо, анда чатак болмок. Жер кыргызстандык болуп атат. Жер эч кандай сатылган жери жок да, значит. Биздин эле жерге кытайлыктар келип алып туруп, жана прямой инвестиция жасап атат. Ижарага берилген жердин 176 гектарына индустриалдык соода логистикалык борбор, ал эми 24 гектарына бажы логистикалык борбор салынат. Кытай түз инвестиция жасап, долбоорго 280 миллион доллар жумшайт. Бардык иштер Кыргызстандын мыйзамынын чегинде гана жүргүзүлөт. Бирок юристтердин айтымында 49 жыл деп белгиленген келишимге дыкат карап чыгуу керек. Биз эми биздин жарандык кодексте каралган келишимдин эркиндиги деген принцип бар да. Ошол келишимдин эркиндиги боюнча келишимди түзүп атканда 49 жылга берген күндө дагы ар бир 5 жылда кайрадан пролонгация кылып туруш керек. Мынакей 49 жылга түзүлгөндү биз ар бир 5 жылга 10 жылга бөлүп туруп, мынакей муну аткарган жоксуң, тигин аткарган жоксуң, аткарбасаң марш отсюда деп туруп кайра келишимди бир жактуу бузуп, ошол инвесторду Кыргызстандан чыгарганга шарт түзүш керек да. Бул келишимдин принциби өзү ушундай.
Долбоор ишке ашырылса, комплекстин курамында ири кампалар, бизнес борборлор, өндүрүш ишканалары, жүк ташууга байланыштуу терминал, соода жана мейманкана комплекстери болот. Жумушчу орундары түзүлөт. Кыргызстандын миграция жөнүндөгү мыйзамында мындай жайларда иштегендердин 80% жергиликтүү тургундар болушу шарт. Biz azыр мына айтып коеюн сиздердин астыңыздарда. Мен чоң инвестор менен сүйлөштүм, биздин закондо ушундай десем, мен 5% биздин инвесторлор кирет деп. 20 эмес, 5%. Бул кимдер? Бул специалисттер. Буга конструктор керек, буга профессионалдар, жаңы технологияны иштеген адамдар 5% Кытай улутунан келет, калган 95% биздин жергиликтүү элдер иштейт. Азыркы кезде биз акимчилик менен, айыл өкмөттөр менен жолугуп, бул списокты кимдер иштей турганын биз тактап атабыз. Мына бүгүнкү кезде бул 2-3 айдан бери жүрүп аткан иш, 700 адам мен иштейм деп ошол жерге списокко кирип, списоктарын тактап атабыз. Бул жерге бетонщик керек, каменщик керек, сварщик керек, ошо окшогон специалисттерди биз тандап атабыз. Комплекс 8 жылдын ичинде курулуп бүтүп ишке киргизилиши керек. Аны тезирээк курууну 11 айыл өкмөтү айылдык кеңеш менен биргеликте сунушташты. Анын ишке берилиши менен жер коңшу мамлекетке өтүп кетпейт. Тескерисинче, жумушчу орундары түзүлүп, табигый таза өндүрүлгөн продукцияны экспорттоого мүмкүнчүлүктөр жаралат деп ишендиришет маалымат жыйынынын катышуучулары. Ошол 280 миллион салган акчаны Мунара Кадырдин кызы, Азат Султаналиев. Илимий техникалык жагдайда жаңылыктар арбын. Бүгүнкү ойлоп табуучулар эртеңки келечектен макетин түзөдү. 21 кылымда билим жана техника болуп көрбөгөндөй өнүгүп жаңа ачылыштардын саны үзүлбөйт. Өлкөдө жаш өспүрүмдөр кыргыз роботтун жасап чыкса, айрымдар дүйнөдө жок электромобилдерди ойлоп табышкан. Бүгүн Ош шаарында жаш ойлоп табуучулардын илимий техникалык олимпиадасы уюштурулду. Сынакка калаадагы 56 мектептен ойлоп табуучулар катышып, макеттерин көргөзмөгө алып чыкты. Жалпы 250-ге жакын ойлоп табуучу 60-тан ашуун ар түрдүү эмгектерин эл сынына койду. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Илимий техникалык олимпиадага ойлоп табуучулук, электр энергиясын сарамжалдуу колдонуу, робот техникасы жана электромобилдердин макеттерин жасап келишкен. Сынак 2 бөлүк менен өткөрүлүп, мектеп лигасы жана өспүрүмдөр лигасында жаш ойлоп табуучулар ат салышты. Салтка айланган олимпиада жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул жолу өзгөчө уюштурулуп, топтоо менен жасап келген эмгектерин атайын комиссиянын алдына коргоп беришти. Сынакка 7 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүмдөр катышты. Ага окутуучулары, профессорлор атайын тандалып, калыстык кылып жатышат. Мен быйылкы жылы дагы ойлоймун, ушул Ош шаарыбыздын жаш ойлоп табуучуларын таразага так кылып тандап беришет. Ал ушул конкурста жеңип чыккан окуучуларыбыз республикада өткөрүлгөн 12 февралдан 15 февралга чейин өндүрүш, илимий техникалык өндүрүш жумалыгы өткөрүлөт. Ошол жумалыкка барып катышабыз, ийгиликтүү жыйынтык чыгарат деген ишеничти айткым келет. Эгер будущем улучшится, анда уча турганда кылабыз. Эдил Шермаматов каладагы мектептердин биринде билим алат. Бүгүнкү ойлоп табуучулар сынагына атайын топ түзүп, ак жол аталышындагы коопсуз, экологиялык зыяндуулугу аз унааны алып келген. Эдил мырзанын айтымында акыркы учурда жол кырсыгы көп болуп жаткандыгына байланыштуу адамдардын өмүрүнө коопсуз машинанын макетин жана ички инструкциясын жасап келген. Машина уюлдук телефон аркылуу башкарылып, 4 күндө кураштырылган. Келечекте машинанын модели реалдуу ишке ашып калса, уча турган аппарат ойлоп табууну көздөйт. Келечекте муну кичине жеңилирээк кылайлы деле, лишний детальдерди жоготтуруп, жаңы детальдерди коюп. Эгер будущем улучшится, анда уча турганда кылабыз. Реактивный ранец дагы, парашют дагы. Бензин чет, электричество дагы. Бензин түгөнгөндө бензин менен айдайт, биринчи тоордон чыгат. Бензин түгөнүп калса электриный энергия бар.
Сынакка каладагы 56 мектептин ойлоп табуучулары чакырылып, жалпы 250дөн ашык окуучу катышты. 60тан ашуун макеттер көргөзмөгө коюлду. Бул убакка чейин Ош шаары республикалык илимий жумалыктарда ар дайым алдыңкы орунду алып келген. Каладагы окуучуларды моралдык, материалдык жактан колдоо максатында бир топ иш-чаралар уюштурулуп келет. Быйылкы жылы атайын иш пландар бекитилип, ай сайын маданий спорттук мелдештер өткөрүлөрү планга коюлган. Бүгүнкү күндө айыл чарбада болобу, өнөр жайында болобу, өндүрүштө болобу, пайдасы тие турган болгон эмгектерди биздин атайын мына окумуштуулар бар, Ош туудан келген илимдин докторлору, кандидаттары келип, ошолор атайын жюриде сынактар өткөрүшүп, ошондой татыктуу эмгектерди бизге тандап берет. Анан аларды биз Бишкек шаарына катыштырып келет. Мен ойлойм, бул эмгектин баардыгы текке кетпейт. Кудай кааласа биз 2 жыл катар республикада 1-чи орун алгандан кийин быйыл да алабыз деген үмүтүбүз чоң. Андыктан бул балдардан мен көп нерселерди күтүп атам да. Абрам Шамшиев 13 жашта. Бул сынакты көптөн бери күтүп, өз макетин жасап келген. Абрам экологиялык көйгөйлөрдү эске алуу менен бирге электромобилдин эскисин жасаган, аппаратка өзгөчө функцияларды киргизип, анын жасаган машинасында жол тыгыны болгон учурда ордунан тегеренип бурулуу ыңгайлуулуктарга ээ. Келечекте Кыргызстанда электро автомобилдери иштеп жаратылышты коргой алабыз деген пикирде. Азыр ушу бизде экология менен проблема болуп жатат. Анан ушул экологияны бузбай, келечекте ушундайлар көп болуп электромобилдер экологияны бузбай жүрөт деп ушуну жасагам. Анан бул жерде Bluetooth чип бар. Бул менен телефон аркылуу управлять этип, мынаны башкарса болот. Мынабы улап берет Телефон менен улайт. Олимпиаданын шарттарына туура жооп берип, өзгөчө жасалган моделдер жеңүүчү аталып, республикалык сынакка жолдомо алат. Мындан тышкары биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз номинациясын багындырган топко атайын белектер берилип, окумуштуулар менен жолугуп, жогорку окуу жайларга барышат. Жасаган макеттерине атайын патент берилет. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Улуттун оңгусун түзгөн маданиятыбыздын бир тармагы болгон комузчулук өнөрдүн өкүлү Намазбек Шеркуловдун көп жылдык мээнети адилет баасын алды. Ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылды. Каарманыбыздын чыгармачыл бейнеси туурасында кийинки сюжетте сөз болот. Залкор комузчу Шекербек Шеркуловдун небереси Намазбек комуз жеткенде атасы камчыбектен үйрөнгөнүн эскерет. 1977-жылы Улуттук университетти аяктап, мектептерде немес тилинен да, комуздан да сабак берип жүрдү. Белгилүү ырчы Айчүрек Иманалиева баш болгон жүздөгөн окуучулар анын шакирттери. Сол комузду 6 жашыма баштап кызыгып үйрөнүп, чоң атам рахматы үйрөтүп кеткен нота менен. Нотаны да биз до конца жеткизип үйрөнгөн жокпуз. Бирок ошо 10 жыл астыга мындай слух менен үйрөнгөнгө аракет кылып кызыгып келдик. Адан кийин 10 класста өзүм 7 школада окуп, бүтөр астында 10 класста ошо намаз агайга келип үйрөнгөм. Агайымдын сыйлыктары кут болсун, буйруза астыда дагы сыйлыктарды ала берсин. Намазбек Шеркулов Талас ичинде белгилүү комузчу, оончулардын бири. Талас шаарындагы Атай Гомбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде Намазбектин 15 күүсү, 40 обону сакталуу. Анын чыгармачылыгынын көп жылдары ушул окуу жай менен байланышкан. Жубайы Жылдыз ушул окуу жайында сабак берсе, уулу Бакыт, кызы Айжамал комуз классын аякташкан. Көптөгөн конкурстарга катышып жеңүүчү болушкан. Чебер комузчу өзүнүн көп жылдык ушундай ишин жогору баалагандыгына ыраазы. Ушу 50 жылдык эмгегимди баалап, мээнетимди баалап, ошо ата бабанын ыйык мурасы болгон комуз күйлөрүн баалап, мага ошо жогорку даражадагы ошо өкмөттүк сыйлыкты бергенине урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековге, президентке рахмат айтам, жарлыкка кол койгонуна. Анан ошо 50 жыл болду комуз үйрөтүп келатканыма балдарга. Мектепте билим берүү менен катар комузду дагы үйрөтүп, көптөгөн балдарга 500-1000 жакын окуучуларга комуз үйрөттүм десем жаңылбаймын. 2017-жылдан бери Намазбек балдарга билим берүү борборлорунда эмгектенип, жаштарга комуз чертүүнүн 1000 түркүн сырларын үйрөтүп келет. Намазбек агай менен иштешкенибизге сентябрь айынан бери иштешип атабыз, бирок ошол иштешкенибизге сыймыктанам мен мисалы. Ошол сентябрь айынан бери эле менин байкашымча көптөгөн окуучулар жыйынтык алып, комуз үйрөнөбүз деп келишип, комуз үйрөнүшүп,
кетип аткандары да бар, кайра келип жаңы үйрөнүп аткандары да бар. Анан атайын мен таң калганым, атайын айылдардан бери ушул Шеркулов агай комуздан үйрөтөт экен, ушул силердин балдар борборунда деп атайын издеп келип, ата-энелер издеп келип балдарын комуз үйрөтүп аткан дагы ата-энелер бар да. Андан тышкары дагы ушул Намазбек агай немец тилинен дагы сабак берет бизде. Ошол немец тилден дагы берген сабактардын жыйынтыгын аябай көрүп атабыз. Окуучулар кадимкидей эле немисче үйрөнүп, сүйлөшүп анан кетип атышат да. Акка нарыктан суагат демекчи Залкар комузчу Шекербектин иши ишенимдүү колдо уланып келүүдө. Калмат Молдокулов, Улан Рахманкулов, Талас областы. Спорт кабарларынан алдыдагы жекшембиде Жумгал районунда хоккей боюнча республикалык турнир өтмөкчү. Ага өлкөдөгү күчтүү командалар менен биргеле Нарын облусунун райондорунда хоккейчилеринин катышары күтүлүүдө. Андыктан алар ага даярдык катарында жакында эле Ат Башы районунда өз ара мелдеш өткөрүшкөн. Анын жыйынтыктары кабарчыбыздын сюжетинде. Алгас Жумгал жергесинен башталган хоккей учурда өзүнүн бийик деңгээлине чыгып, кыргыз оюнчулары жада калса дүйнө биринчилигине кадам ташташууда. Ушундан уламбы, кыштын биринчи күндөрүндө эле спорттун бул түрүнөн машыгышкандар арбын. Ал эми алыска Ат Башы районунун Казбек айылындагылар муз аянтчасын жасашып, Нарын облусунун ачык турнирин өткөрүштү. Бардык талаптары жана өзгөчөлүктөрү эске алынган ушул жайды жасалгалоого баш аягы 400 000 сом сарпталып, анын 215 000 жергиликтүү казынадан болсо, калган суммасын ага ысмы ыйгарылган Токтобай Шаршеновдун үй бүлөсү көтөрдү. Мен өзүм агаларым, анча-мынча дос тамырларым келип, колдосун берип, алып берип сураган нерселеримди алып беришти. Анча-мынча жетпегендерин өзүм да кылып аттым. Аны ушинтип канча экенин баасын биле албайм, мен уш Кудайга шүгүр баары бүттү. Мына ушундай элеттердин демилгесинен уюштурулган күч сынашууга Минкуш шаарчасынын, Нарын шаарынын жана Ат Башы өрөөнүндөгү айылдардын командалары катышты. Эске салсак, минкуштар менен нарыктар буга чейин өлкө биринчилерде атышып түшкөндөн алардын чеберчиликтери жана тажрыйбалары алда канча бай эле. Бирок күч атасын тааныбайт деген чын белем курамалардын биринчи беттешүүлөрүндө жеңиштин оңойго турбастыгы белгилүү болуп калды. Же Германиянын колдосу күч болдубу, же даярлыктардын мыктылыгынанбы айтор жергиликтүү оюнчулардын финалдык топко кошулушу күтүүсүз чагымдуулук катары кабыл алынды. Анткени баш байге үчүн күрөштө алар республикада лидерлерден саналышкан Минкуштун хоккейчилерине 0-2 эсебинде утулушуп, 2-чи орунга канааттанышты. Ал эми 3-чү орунга Нарын көтөрүлдү. Биз үчүн бүт эле оор командалар болду. Эң кыйын ушул Жумгалдан келген Минкуш командасы болду. Алар менен атсалыштык, эми алар Кыргызстанда ойноп жүргөн сборный балдар. Анан оюн экен, болду. Ошентип турнирдин татыктуу жеңүүчүсү Минкуштар 10 000, алардын соңундагы Казбек айылынын хоккейчилери 5 000 жана 3-чү орунду камсыздаган Нарын 3 000 сомго арзышты. Ушул акчалай сыйлыктарды жана кубоктор менен дипломдорду тапшырышкан уюштуруучулардын айтымдарында айылдын ардактуу тургуну маркум Токтобай Шаршеновдун аты берилген ушул спорт комплекс дагы кеңейтилип, спорттун жайкы түрлөрү да унутта калбайт. Аябай чоң план бар. Бул жер деген аябай чоң стадион, спорт комплекс болот. Жеке эле ушу хоккей муз аянтчасы эмес, основной күрөш жаатында дагы борцовский зал болот биякта. Анан футбольный газондор курулат. Спорт комплекс болот бул жер. Ат Баштагы эле хоккейчилердин мелдеши жакшы күндөрү Жумгал районунда өткөрүлүп, ага өлкөнүн күчтүү курамаларынын келери күтүлүүдө. Кыргыз хоккейинин мекенine саналган бул өрөөндө учурда талапка толук шайкеш 5 муз аянтчасы бар. Андыктан оюндарды жүргүзүүдө бир кезегидей кыйынчылыктар жаралбайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Бакыт Самсакунов, Нарын облусу. Спорт темасындагы мына ушул материал менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.